6 бап. Канаат кылуу жана илимиңди арттыруу жөнүндө. Уулум, муну билип кабардар болгун. Өнөрү жок адамдар шагы бар, бирок өлөкөсү жок, Мугелен сыяктуу дайыма ныпаасыз калышат. Ал өзүнө да башкаларга да пайда кылбайт. Эгер айкөл жана атактуу адамдар өнөрлүү болушпаса да, алар теги жана жаатына жараша башкалардын алдында сый урматтуу болушат. Не тексиз, не өнөрсүз адамдарга кыйын. Сен тектүү жана асылзаада болсоң дагы өзүң да атак даңкка жетүүгө умтул. Анткени өзүң жеткен атак даңк мурастап алган атак даңктан артык. Урмат сый тек жаатың үчүн эмес, акылың жана билимиң үчүн көрсөтүлөт деп бекерден айтылбаган. Акыл жана билимдин улуучулугу тек жаатка карабайт. Ата-энең берген атак даңкка манчыркап калба. Ал тышкы гана белги. Сенин өз жөндөмүң менен жеткен сый урматың, ошондой эле Зейд же Жафар же Таяке же Байке деп аталгандын ордуна устат же адабиятчы же даанышман деген лакап атка конгонуң сен үчүн ырыс дөөлөт болот. Арине, адамда мурастап алган насль наркынан башка эч кандай дөөлөтү жок болсо, коомдо анын сөзү эч кимге өтпөйт. Эгер сен кимдир бирөөдө ушундай асыл сапаттарды байкасаң, аны жеңден ал жана колуңдан чыгарба. Себеби ал элдин баарына керек. Дагы билип ал, баардык өнөрдүн алды кызыл тил. Биздин жаратуучубуз ал дагы даңкталсын. Өзү жараткан баардык заттардын эң мыктысы кылып адамды жараткан жана адам баардык башка жандыктардан дененин 5 ички жана 5 сырткы сезим менен өзгөчөлөнүп турат. 5 жашыруун дегеним булар: ой жүгүртүү, эске тутуу, элестетүү, ажырата билүү жана тил. А 5 көрүнүү болсо уга билүү, көрүү, жыт билүү, даам билүү жана сезүү. Бул сезимдер жаныбарларда болсо да, алар адамда бар сезимдерге окшош эмес. Мына ушул себептүү адам башка жаныбарлардын падышасы жана башкаруучусу. Мына, сен муну билгениңден кийин тилди мыктылап жана чеберлеп үйрөн. Ар качан кооз сүйлөгөндө өзүңө адат кылып ал. Тилиң дайыма сен эмнени кааласа ошону сүйлөгөндөй болсун. Жана бул сага кадыресе адат болсун. Айтышат го, кимдин тили ширин болсо, ага жакшылык каалоочулар көп болот. Бирок канчалык чечен болсоң да сөздү орду менен сүйлөгөнгө тырыш. Анткени орунсуз сөздү канчалык чеберлеп айтпа, баары бир орой угулат. Керексиз сөздөрдөн кач. Себеби маанисиз сөздүн зыяндан башка пайдасы жок. Калпы ор коюп турган жана жосунсуз сөздү айткандан көрө айтпай койгон оң. Анткени акылмандар сөздү шарап менен салыштырышат. Шарапты ченин билбей ичсе, баш оору, чендеп ичсе, баш ооруга дары. Эгер сенден сурашпаса сүйлөбө. Атайын сурамайын эч кимге кеңеш айтпа жана деги эле сөз укпаган адамдарды ишендиргенге аракет кылба. Андайлар аңга өзү жыгылат. Бөтөн адамдардын көзүнчө эч кимге кеңеш айтпа. Анткени бирөөнүн жанында айтылган кеңеш жемеге тете деген кеп бар. Кокус кимдир бирөө жол менен баспаса, аны жолго салам деп кыйналба. Баары бир жолго сала албайсың. Себеби дарак ийрейип өссө жана шактары ийри болсо, аны тамырынан аралап жана жонун гана түздөө мүмкүн. Жакшы сөзгө жоомарт болгонуңдай эле, мүмкүнчүлүгүң болуп турса, белек бечкек бергенге да март бол. Адамдар сөзгө караганда пулга тез алданат. Шектүү жерлерге кадам таштаба. Кара ниеттен жана досуң кара саната ишке түрткөн адамдан кач. Калпыс ишке барба жана кайда жүрбө, ал жайдан сени издеп табышса, абийириң таза болсун. Акчаңды кайра алыш үчүн койгон жайыңдан изде. Башкалар сенин кайгыңа күлбөс үчүн, өзүң да башка бирөөлөрдүн кайгысына күлбө. Өзүң адилеттүү болсоң, башкалар да сага адилеттүү болушат. Башкалар жөнүндө жакшы сүйлөсөң, өзүң жөнүндө жаман сөз укпайсың. Какыр жерге эч нерсе экпе, баары бир өспөйт жана эмгегиң талаага кетет. Башкача айтканда, пас адамдарга жакшылык кылуу какырга эгин эккенге барабар. Лекин ким жакшылыкка татыктуу болсо, андан жакшылыгыңды аяба жана дайыма жакшылыкка үйрөт. Анткени пайгамбар жаткан жери жайлуу болсун айткан:
Ким жакшылыкка үйрөтсө, ал жакшылыкты өзү жасаган болот. Жакшы иштерди жаса жана жакшы иштерди жасаганга буйруу. Себеби бул тууганчылыгы үзүлбөс эки бир туугандай. Жакшы иш жасаганың үчүн өкүнбө, анткени жакшылык жана жамандык үчүн акыны башка жайга жөнөбөй жатып бул дүйнөдө эле аласың. Качандыр кимдир бирөөгө жакшылык кылмак болсоң, эсиңде болсун, ага жакшылык кылып жатып өзүң да ал сыяктуу эле ылазат аласың. Качан кимдир бирөөгө жамандык кылсаң, анын башына канчалык мүшкүл түшсө, ошончолук эле жаныңа жабыр түшөт. Жүрөгүң ооруйт жана бирөөгө жасаган жамандыгың өз башыңа тиет. Мына ошентип чынында эле бирөөгө кылган жамандыгың сезимиңди кыйнабай койбойт. Эгер өзүң ырахат албасаң, эч кимге жакшылыгың тийбейт. Андыктан жакшылыгың жана жамандыгың үчүн акыны тиги дүйнөгө кеткенден мурда ушул дүйнөдө аласың. Менин бул сөзүмдү эч ким тана албайт. Анткени кимде ким өмүрүндө жок дегенде бир ирет бирөөгө жамандык же жакшылык кылган болсо, ал жакшылап ойнонсо, менин бул айтканым туура экенин көрөт жана аны туура деп мойнуна алат. Ошентип мүмкүнчүлүгүң барда ким жакшылык кылууну сураса, ага жок дебе. Себеби жакшылык убагы келгенде түшүм берет. Хикая. Укканыма караганда Мутаваккилда жүзү чырайлуу, жолдуу, бардык илимдерди жана көркөм өнөрдү окуп үйрөнгөн Фатых деген кулу болот. Мутаваккил аны уул кылып алат жана өз уулдарынан да жогору баалайт. Фатых сууга сүзгөндү үйрөнгүсү келет. Кемечилерди чакыртып келип, алар Фатыхты Нил дарыясында сүзгөнгө үйрөтө башташат. Фатых али бойго жете элек, жаш бала болгондуктан сүзгөндү жакшы үйрөнбөйт. Бирок жаш балдардын адатынча мен сүзгөндү үйрөнүп алдым деп өзүнчө курсант болуп жүрөт. Ал бир ирет мугалимден жашырынып Тигр дарыясына барат да суунун катуу аккан жерине боюн таштайт. Суу Фатыхты чимирилтип кирет. Ал суу менен алпурушуп жеңе албаганын түшүнгөндөн кийин аргасынан агым менен кошо элдин көзүнөн далдаа жакка агып кетет. Суу аны анча жерге чейин алып барат. Ал Тигрдин жээгиндеги чуңкурлар бар жерге жеткенде, чаба куруп жатып бир чуңкурга чыгат да анын ичинде отуруп өзүнчө: "Кудай, бир нерсени каалагандай, бирок мен бул канычкыч суудан аман чыктым" дейт. Ошентип ал чуңкурда 7 күн отуруп калат. Биринчи эле күнү Фатых сууга секирген бойдон чөгүп кеткенин Мутаваккилге билдиришкенде, ал тактысын калтырып жайдак жерге отурат да кемечилерди чакырып, кимде ким Фатыхты өлү же тирүү таап келсе, мен ага 1000 динар берем дейт. Ал ошондой эле Фатыхты кандай абалда табышса, ошондой абалында алып келишмейинче тамак ичпейм деп касамда ичет. Кемечилер Тигр дарыясына барышып, анын булуң бурчун калтырбай тинтип издешет. 7-нчи күнү алардын бирөөсү кокусунан чуңкурда отурган Фатыхка туш келип: "Ушул жерде жылбай отур, мен азыр сал алып келейин" дейт сүйүнүп. Ал түз эле Мутаваккилге келип: "О ыймандуулардын өкүмдары, Фатыхты сага тирүү алып келсем, мага эмне бересиң?" деп сурайт. Тиги 5000 динар берем дегенде, кемечи: "Мен Фатыхты тирүү таптым" деп кабарлайт. Кемечилер сал менен барып Фатыхты алып келишет. Мутаваккил кемечиге ошол замат убада кылган акчасын берүүнү, ал эми убазирине болсо: "Менин казыма барып, анда бар акчанын жарымын жардыларга бер" деп буйруйт. Андан соң: "Тамак алып келгиле, ал 7 күндөн бери өзү өлүп калды го" деп кыйкырганда Фатых: "О ыймандуулардын башчысы, мен токмун" деди. Мутаваккил: "Сен эмне Тигрдин суусу менен курсак тойгоздуңбу" деп сурайт. Фатых жооп берди: "Жок, мен 7 күн ачка болбодум. Ар күнү суу менен 20 нан салынган табак агып өтүп жатты. Мен эптеп алардын 2-3-өсүн кармап алып, ошол нан менен тамактанып жаттым". Ар бир нандын бетинде Мухаббат ибн ал-Хусайн ал-Аскаф деген жазуу болду. Мутаваккил шаарда Тигр дарыясына нан ыргыткан адам жөнүндө жар салдырат жана ал адам ыймандуулардын башчысына коркпой келип сыйлык алуусун айттырат. Жарчылар бул кабарды жарыя кылышты. Эртеси күнү бир киши келип: "Бул адам мен болом" деди. Мутаваккил сурады: "Эмне далилиң бар?" Ал жооп берди: "Далилим бул. Ар бир нанда менин ысымым Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Аскаф деп жазылган болчу". Мутаваккил айтты: "Далилиң туура. Бирок айтчы, канча убакыттан бери нанды Тигрга таштап жаттың?" Мухаббат ибн ал-Хусайн: "1 жылдан бери" деди. Мутаваккил сурады: "Муну менен кандай максатты көздөдүң?" Тигил киши: "Мен момундай макал эшиткенмин. Жакшылык
жасап сууга таштап тур. Сааты келгенде түшүмүн берет. Менин колумда башка дөөлөтүм жок эле. Ал үчүн колумдан келгенин жасадым жана өзүмө бул кандайдыр бир түшүм берет деп айттым, деди. Мутаваккил айтты: сен эмне уксаң, ошону жасаган экенсиң. Эми жасаган ишиңдин түшүмүн ал. Мутаваккил ага Багдадта 5 кыштакты энчилеп берди. Ал байып, кадыр барктуу адам болуп калды. Анын урпактары али да Багдадта жашашат. Теңдессиз эгем менин Кудайдан үйүм барып көрүшүмө ыклас кылган экен. Мен ал Каим би Амири Эл-Кахи заманында ажыга бардым. Ошондо Мухаммед ибн ал Хусайндын балдарын кездештирдим жана бул хикаяны Багдадтын аксакалдарынан жана чалдарынан уктум. Уулум, мүмкүндүгүң барда тыным албай жакшы иштерди жаса. Адамдарга өзүңдүн нарктуу инсан катары көрсөт жана ошо калыбыңдан жазбай жүр. Буудайды көрсөтүп бирөө арпа саткан соодагерге окшобой, дилиң каалабаган нерсени сүйлөбө. Бардык иште адилет бол. Ким адилеттүү болсо ага соттун кереги жок. Эгер башыңа кайгы же кубаныч түшсө, ал жөнүндө сенин кайгы кубанычыңды бөлүшчү адамга айт. Адамга кайгы кубанычыңдын белгисин билгизбе жана ар бир жакшы же жаман нерсеге балдарга окшоп ошол замат сүйүнбө жана кайгырба. Колуң жетпегенге жетем деп кызмат абалыңды алмаштырба. Анткени улуу инсандар не чындык үчүн, не калп үчүн турган ордунан жылышпайт. Аягы кайгы менен бүтчү кубанычты кубаныч деп эсептебе. Аягы кубаныч менен бүтчү кайгыны кайгы деп санаба. Үмүтсүз жагдайда үмүтүңдөн түңүлбө. Билгин, үмүтсүздүк үмүт менен, ал эми үмүт үмүтсүздүк менен байланышкан. Билгин, дүйнөдөгү бардык иштин тагдыры келүү жана жок болуу. Көзүң тирүүсүндө чындыктан танба. Эгер кимдир бирөө сени менен талашып тартыша баштаса, талашты унчукпай токтот. Билгин, акмактарга жооп унчукпай коюу. Эч кимдин эмгегин тегин жерден жокко чыгарба. Ар кимдин өзгөчө өз туугандарыңдын укугун тааны. Аларга колуңдан келишинче жакшылык кыл жана өз урууңдун аксакалдарын сыйла. Анткени пайгамбар Алла аны алкасын жана алик алсын айткан: өз урууңдун аксакалы өз коомунун оолиясы болот. Бирок кемчиликтерин жакшы жактарындай эле көрө билүү үчүн аларга өтө эле жагынба. Бөтөн бирөөдөн өмүрүңө коркунуч бар экенин сезсең, тезинен өзүңдү коркунучтун деңгээлине ылайык коопсуз кылганга аракеттен. Эгер кимдир бирөө кара санатайлык кылганы жатканын туйсаң, камырабастык кылуу сууда уу бар экенинен шектенип туруп сууну ичкен сыяктуу эле акылы кемдик болот. Өз дөөлөтүңө манчыркаба. Эгерде акыл жана таланттын жардамысынан таап жей ала турган болсоң, акылы жок жана талантсыз бол. Жок андай эмес болсо, бир нерсеге үйрөн. Кийин шерменде болбоо үчүн үйрөнгөндөн жана жакшы кепти уккандан уялбагын. Жакшыны жана жаманды, адамдардын кемчилигин жана мыкты жактарын кылдаттап байкагын. Алар пайданы жана кирешени кайдан алышат? Ныпасы жана чыгашасы эмне экенин аныкта жана андан соң өз пайдаңды изде. Адамдарды кандай нерселер чыгашага жакын кыларын иликтеп билгин да, андан алыс бол жана адамды пайдага жакындаткан ишке жакын бол. Денеңди илимпоздукка жана жакшы касиеттерге үйрөнгөнгө көндүр. Билбегениңди үйрөн. Буга эки нерсе аркылуу билгениңди пайдаланып же билбегениңди үйрөнүп жетсең болот. Сократ айткан: билимден өткөн кенч жок, акмак адамдан жаман душман жок, билимден улуу урмат жок, уятта мыкты шөкүлө жок. Уулум, ошон үчүн акылмандуулукка үйрөнгөнгө умтул. Кандай гана жагдайда болбой, бир да саатты акылмандуулукту үйрөнбөй коротпо. Конок деп үйрөнсө болот. Эгер билимсизге жүрөгүңдүн көзү менен карасаң жана ага акыл эстин карегин бурсаң, ошондо анын сага жакпаган жактарын жасабай койсоң болорун билесиң. Искендер айткандай: мен пайданы өз досторумдан эле эмес, адүгүл душмандарымдан да көрөм. Эгерде мен кандайдыр бир жаман иш кылган болсом, досторум мага жакшылык кылабыз деп аны менден жаап жашырганга аракет кылышат. Ал эми душманым мага кас болгондуктан аны мен уккандай кылып айтышат. Ошондо мен жаман ишимди оңдоп түзөйм. Демек пайданы мен досумдан эмес, душманымдан көрөм.
Сен да мындай акылмандыкты даанышмандардан эле эмес, бейнаандан да үйрөн. Бардык адамдар улуу болобу, кичүү болобу сөзсүз изгиликти жана билимди үйрөнүшү керек. Анткени өзүң курдуулардан билимиңди өркүндөтүп жана сыпаалык менен жогору болушуң мүмкүн. Качан өзүң теңдүүлөрдө жок асылзаттыкты өзүңдөн көрсөң, ошондо өзүңдү башкалардан өйдөмүн деп эсептейсиң. Эл да сени курдаштарынан насил наркы жогору деп билишет. Акылдуу инсан эл аны билими жана насил наркы жагынан өзү курдуулардан жогору деп баалай баштаганын көрсө, ал дагы да билимдүү жана нарк насилдүү болууга умтулат. Демек адамдар сени мындай урматташса, көп өтпөй башкалардан да жогору болоруң анык. Демек илимиңди өркүндөтүү бул өзүң теңдүүлөрдөн бийик болуунун жолун издөө. Ал эми илимиңди жана нарк насилиңди өнүктүргөндөн баш тартуу бул жеткен абалыңа канаттануунун белгиси. Жакшы сапаттарга үйрөнүү жана денеңди жалкоолугу үчүн жазалоо абдан пайдалуу. Анткени жалкоолук дененин чирүүсү деп айтылган. Эгер денең сага баш ийбесе, байка, жамандыкка кириптер болуп жүрбө. Себеби денең жалкоолуктан жана жыргап жашаганды сүйгөндөн улам сага баш ийбей жатат. Асыресе кыймыл-аракет биздин тулку боюбуз үчүн табигый абал эмес. Дене ар бир кыймылды өз каалоосу боюнча эмес, буйрукка жараша жасайт. Ал үчүн өзүң кааламайын жана буйрумайын сенин денең кандайдыр бир кыймылды жасайын дебейт. Ошон үчүн денеңди мажбурлап өзүңө баш ийдир жана атайлап өз каалаганыңды жасаганга көндүр. Арине, ким өз денесин башкара албаса, ал башка бирөөлөрдүн денесинди өзүнө баш ийдире албайт. Сен качан өз денеңди багындырсаң, насил нарктарды үйрөнүү аркылуу эки дүйнөнүн жакшылыгын тап. Анткени эки дүйнөнүн жакшылыгы нарк насилде. Ал эми ар кандай жакшылыктын негизи илим менен билимдүүлүктө. Өзгөчө дилиңди башкара билүүдө жана топук кылуу менен ыймандуулукта, чынчылдыкта, Кудайга муюгандыкта, тазалыкта, чыдамкайлыкта жана уялчаактыкта. Хадисте уялчаактык жөнүндө уялчаактык ыйманга багыңкы деп айтылса да, уялчаактык көбүн эсе адамдарга зыян алып келет. Уялчаактыктан улам өз иштериңде жаңылыштык кетирбөө үчүн жана өз ишканаларыңа зыян алып келбөө үчүн ашыкча уялчаак болбо. Көздөгөн максатыңа жетүү үчүн көп учурда уят сыйды унутууга туура келет. Сабырсыздыктан, урушчаактыктан жана калп сүйлөгөндөн уял. Түз айткандан жана туура жасаган ишиңден уялбагын. Анткени көптөгөн адамдар уялчаактыктын айынан өз максаттарына жетпей калышкан. Уялчаактык ыймандын жемиши болгондой эле, жакырлык уялчаактыктын жемиши болгондуктан, уялчаактык качан керек жана уятсыздык качан керек экенин, ошондой эле жакшылыкка кантип жетүүнү билүүң зарыл. Анткени айтылган эмеспи, уялчаактык бак дөөлөттүн өбөлгөчүсү болсо, уялчаактык жамандыктын өбөлгөчүсү. Нааманы адам деп санаба, жакшылыкты билбеген акылманды даанышман дебе, билимсиз астейдилди аскет деп эсептебе. Наамалар менен айрыкча өзүн даанышман деп санаган жана наамалыгына канаат кылгандар менен алака кылба. Акыл эстүүлөр менен гана катташ. Анткени жакшылар менен катташуудан адамдар жакшы даңкка жетет. Сен эмне көрбөдүңбү? Май кунжуттан сыгып алынса да, кунжут майын фиалка же роза менен аралаштыргандан же ал асыл-зат менен аралашкандан эле кунжут майынын өз аты калып, роза майы же фиалка майы деп аташпайт. Жакшылар менен катташканың үчүн жана алардын сага кылган жакшылыктары үчүн алардан алкышыңды аяба жана алардын жакшылыктарын унутпа. Ким сага муктаж болуп кайрылса, аларды түртпө. Анткени түртүүдөн сенин жаныңдан кыйналганы көбөйүп, муктаждыгың өсөт. Адеп акылактуу жана адамкерчиликтүү болууга аракеттен. Мактоого арзыбаган адепсиздиктен айрыл жана ысырапчыл болбо. Себеби ысырапкорлуктун түшүмү түйшүк, түйшүктүн түшүмү жокчулук, жокчулуктун түшүмү кор болуу. Сени акылдуу адамдар мактагандай болсун, байка, наамалардын мактоосунан качкын. Себеби кимди кара таман эл мактаса, аны менин угушумча ак сөөктөр жек көрүшөт. Икая.
Афлотун бир күнү өзү жашаган шаардын бектери менен отурган экен. Бир киши келип ага салам айтып жанына отурат да көргөн билгендери жөнүндө сөз кыла баштайт. Жана ар сөзүнүн ортосунда мындай деп кошуп турат: "О данышман, мен бүгүн баланчаны көрдүм. Ал сен жөнүндө кеп салып, сени өзгөчө даңазалады жана мактады. Афлотун өтө улуу акылман жана эч качан ага тең келчү адам болбойт. Мен сага анын мактоо сөздөрүн айтып койгум келди." Афлотун акылман бул сөздөрдү укканда башын ылдый салып шолуктоп ыйлап кирет жана катуу кайгыга түшөт. Тигил адам сурады: "О акылман, мен сени жаман сөз айтып таарынттымбы? Эмнеге кайгырып жатасың?" Афлотун акылман жооп берди: "Сен мени таарынткан жоксуң, о кожо, бирок нааданга менин жасаган иштерим жагып, ал мактагандан артык жамандык болушу мүмкүнбү? Мен анын купулуна толуп, жаңы ырахат алгандай жана мени мактагандай кандай акмактык кылганымды билбейм. Андай ишим үчүн өкүнмөкмүн. Мен али наама экениме кайгырып жатам. Анткени наадандардын мактоосуна татыган адамдар өздөрү да наадан болушат." Ушундай маанидеги дагы бир хикая эсимде калыптыр. Хикая. Угушумча Мухамбет-и Закария ар-Рази өз окуучулары менен кайдадыр бир жака бараткан болот. Жолдон аларга албарсты жолугат. Ал Мухамбет-и Закариядан башка эч кимге карабайт жана анын жүзүнө тигиле карап туруп каткырып күлүп жиберет. Мухаммад ошол жерден артка бурулат да үйүнө жетип жапалак көкөмөрөн кайнаттырып жейт. Окуучулары сурашат: "О аким, сен эмнеге бул кайнатманы ошол учурда жедиң?" Ал жооп берди: "Тиги бакшы күлгөн себептүү жедим. Ал эгер кара жини менен болсо, ал менин эч нерсемди көрмөк эмес жана менин үстүмдөн күлмөк эмес. Анткени ар бир чымчык кебетеси өзүнө окшош чымчык менен чогуу учат деп айтышат эмеспи?" деп жооп берген экен ар-Рази. Кесе сүйлөнгөнгө жана жеңил чырлашканга үйрөнбө, момун жана токтоо бол. Бирок жумшак болсоң да башкалардын сенин шириндигиңден жана жумшактыгыңдан пайдаланышып, сени жутуп койгондой болбо. Бирок да сага салам айтып кол бербегендей орой болбо. Элдин баары менен жакшы мамиледе бол. Себеби ырыс ынтымак жашасаң, досуңду да душманыңды да өз максатыңа жетүүдө пайдалансаң болот. Эч кимди жаман иштерге үйрөтпө. Анткени жамандыкка үйрөтүүнүн жамандык жасагандан айырмасы жок. Эгер сени айыпсыз жерден кимдир бирөө таарынтса, аны таарынтканга аракет кылба. Анткени жакшылыктын үйү адамгерчиликтин көчөсүндө жайгашат жана адамгерчиликтин негизи таарынтпоодон башталат деп айтылган. Ошондой эле адамдарга жакшы мамиле кыл, себеби адамдар күзгүгө абай салып өздөрүн көрүшү абзел. Эгерде жүзү жайнап турса, жүрүм-туруму да жүзүндөй жайдары болуш керек. Анткени көниктик сулууга жарашпайт жана буудайдан арпа, арпадан буудай өспөйт. Бул мааниде менин 4 сап ырым бар. Тартуу кылып жамандыктын белегин, жакшылыкты элден алгың келеби? Тарт атыңды, табиятың башка экен, таруу сепкен талаа буудай береби? Күзгүгө карап жүзүң күнүк экенин көрсөң да баары бир жакшы иштерди жасашың керек. Анткени сен жамандык жасоочу болсоң, жамандык жамандыкка уланат. Ал эки жамандын бир болгону ашкан жамандык жана акмакчылык. Дили таза кеңеш уккан жана сыналган досторуңдун кеңештерин өзүң да тыңдап ук жана маслихетчилериң менен жүзмө жүз кеңеш. Анткени сен алардын пайдасын дал бетме-бет кездешүүдөн аласың жана мен айткан бул сөздөрдү окуп билгениңден кийин өзүңдүн билимдүүлүгүң менен сыймыктанасың. Бирок өз билимдүүлүгүңө жана асыл сапаттарыңа ашыкча ишенбе, мактанып да кетпе. Качан баарын үйрөнүп билгениңден кийин өзүңдү наадан катарына кош. Анткени өзүңдүн наамалыгыңдан аңдап түшүнгөндөн кийин акылман болосуң. Дагы мындай деп айтышат. Хикая. Угушумча Хосровдун заманында Бузур-Михир уазир кезинде Урумдан элчи келет. Киср элчини тактыда отуруп кабыл алат. Перс падышаларынын салтына жараша элчиге ишеним парманын Бузур-Михир тапшырып, Киср уазирин элчиге расмий түрдө тааныштырыш керек эле. Ал элчинин көз алдында Бузур-Михирге: "О баланча, сен дүйнөдө эмне болсо анын баарын билесиң" деп анын "Ооба" деп жооп беришин каалайт. Бирок Бузур-Михир "Жок өкүмдарым" деп жооп берет. Мындай жоопту күтпөгөн Хосров көңүлү чөгүп урумдук элчиден уялат. Анткени менен суроону улантат: "Ким баарын билет?" Бузур-Михир жооп берет:
баардык адамдар бириксе билет. Бирок биримдик али энеден туула элек. Андыктан уулум, өзүңдү өтө акылман дебең. Себеби качан өзүңдүн наама экениңди түшүнгөнүңдө акылман болосуң. Анткени ким өзүнүн наамалыгын билсе, ал өтө акылман. Сократ өзүнүн улуулугуна карабай мындай деген: эгер менден кийинки улуу инсандар жана даанышмандар Сократ өзүн дүйнөнүн эң акылманы болууну көксөдү деп айтканынан коркпосом, мен өзүмдүн эч нерсе билбегенимди жана күчсүз экенимди мойнума алмакмын. Бирок бул мен тараптан улуулукка умтулуу болгондуктан антип айтуум мүмкүн эмес. Аби Шүкүр Балхи бир бейтте өзүн даанышмандыгы үчүн мактайт. Ал бейтте мындай дейт: менин билимим өзүмдүн наамалыгымды түшүнгөнгө жарады. Ошон үчүн менин уулум, билимдүүмүн деп көппө жана өз жөндөмүң менен чече алган ишке кез келсең да өз билгениңди бербей тырышпагын. Кимде ким өзүнүкүн туура деп көшөрө берсе, дайыма анысына өкүнөт. Кеңешкенди уят көрбө. Акылман карылар жана ак дил досторуң менен кеңешип тур. Алланы сүйгөнү Мухаммед, анын окутуучусу жана иштеринин колдоочусу теңдешсиз Кудайдын өзү болгонуна, ошондой эле акылмандыгына жана пайгамбарлык касиетине карабай, Кудай өз макулдугун бербеген жана мындай деген: иштериңде аны менен кеңеш жана о Мухаммед, мына бул шайлангандар жана өз досторуң менен кеңеш. Анткени ой максат силерден, ал эми жүзөгө ашыруу менден, сенин эгеңден. Билип ал, эки адамдын пикири бир адамдын пикири эмес. Анткени бир көз менен эки көз көргөндү көрүп болбойт. Непада дарыгер ооруп калып, оорусу өтүшүп кеткен жана оор болсо өзүн өзү Сен эмне көрбөдүңбү? Ал өтө акылман дарыгер болсо да башка дарыгерди чакырып, дартын сурап билген соң өзүн дарылайт. Сенин жакыныңдын бүткөрө турган жумушу болуп, ал сенин душманың жана баарын сенден кызганган адам болсо да, тирүү кезинде анын ишин бүткөрүү үчүн жаныңды аябай эмгектен жана акчаңды аяба. Ага жардамчылар жетиштүү болсо да, сенин көмөктөшкөнү келгениң аны сага болгон сүйүүсүн арттырат жана ал душман болсо, балким доско айланат. Сага салам айтып келген сөзмөр жана сөзгө чебер адамдарды сыйла. Алар сага салам айтканга куштар болуусу үчүн мээриман бол. Эң бечара деп ал өтө билимдүү болсо да, ага эч ким салам айтып барбаган адамды бил. Эгерде аалым адам көп сөздүү болсо, анын аалымдыгы илимдүүлүккө окшобойт жана сөзүндө маңызы болбойт. Ошентип сөздү сүйлөөнүн шартын жана анын жайын билгин. Сени Алла өзү колдосун.